Кыздар, аялдар, уя албайсыңарбы дегеним эмнеден, зынаадан да. Кыздар эми түшүнүктүү, бойдок, ар бир эркек келип эле алдап койсо эле, алданып калып эле астына жатып берип атат да. Бир аз гүл берип койсо эле, дагы бирдеңке кылып алдап койсо элечи, мындай айтканда. Кулакка шелип койсо эле, жакшы сөздөрүнө ишенип эле. Канча айтабыз, канча эскертебиз, болбой эле анан кийин эле анан боюн өтүп калды, анан таштап кетип мынтип эле арман да. Аялдарчы, аялдар вообще таң калып атам да. Балдары туруп, бул бир эле болсо мурундай чанда сурап калышчы, азыр көбөйүп атат да, Кудай сактасын. Эмне жетишпей атат силергечи? Күйөөңөр туруп, балдарыңар туруп, дагы зына кылып башка эркектер менен жатып жүргөндөр толтура экен да. Канча байкуш эркектер кайрылып атат, арман айтып, мындай балам эмне кылайын, мына жашайынбы? Балдарым бар, 4-5 балам бар, эмне кылайын, кантип таштап кетейин дейм. Мындай болуп атат, башка айла болсом, балдарым кантип багат деп байкуш ушундай эркектерчи. Эми биякта эркектер байкуш, анан аялдар силер ушундайсыңар, билем, тиешелүү ушундай аялдар, ушундай кыздар угуп алат деп атам да. Албетте эркектер да бар, бирок ал ошол шүмшүк эркектер да. Аларга да айтылып атат сөздөр. Алар өз башы менен өз жооп берет. Сиздер өз башыңыздар менен өзүңүздөр жооп бересиздер да. Бул жашоодо эле кыйын, уят. Эмне деген уят булчу? Күйөөгө тийбей туруп, кыз кезинде зына кылып, ар ким астына жатып жүргөнү, балдары туруп, күйөөсү туруп, аялдар башка бирөөлөр менен, мейли ким болсун, кайнагасы менен дейт, кайнеси менен дейт, досу менен дейт, чогуу иштешкен менен дейт, мисалычы, эми айтып отурсачы ана зына кылган. Ошолордун астында уят, тууган кошуна колоң, башкалардын астында уят. Эң негизги уят Аллах Тааланын астында болот атпайбы? Бул жашоо бүтөт макул. Бүгүн бар, эртең жок, өлүп калабыз баарыбыз бир күнү. Сиз да өлөсүн, ойлобоңуз, бул Нурлан Абазбек сүйлөй берет, анан бирдемен өлөсүз, 100% өлөсүз. Мен дагы өлөм, баардыгыбыз өлөбүз. Өлүмдү айтып койсом эле өлүп калбайсың эртең эле, бүгүн эле, азыр эле. Аллах Таала каалаган убакта өлөбүз. Бирок айтайын деген, өлгөндөн кийин жооп берчү күн келет да. Аллах Тааланын астында кантип уя албай ошо барабыз да. Мусулман болуп туруп, имандуу болуп туруп, мусулман эместерге тиешеси жок. Пролистать этип кете бергиле азыр, эмнени эле айтып атат сакалчандар, макалчандар. Бул уят дейм, адепсиздик, уятсыздык, эң чоң күнөөлөрдүн бири. Кандай дейсиздер, ушуну бир көңүл бурбайсыздарбы? Ошол эркектерге мындай ушундай случайлар бар экен, анан эмне карап жүрөсүң? Ошо эркек менен сүйлөштүм, мындай ачуум келип, мен деле айтып атам да. Десем, ооба сүйлөшсөм, анан өзү эме дейт да, тиги. Мен ажырашып кеткем, күйөөм таштап кеткен, анан мынтип кеткен деп алдап, ошондо астына жатып берип атыптыр да. Кээ биркилер макул, эми күйөөлөр Россияда, Америкада, тияк биякта иштеп жүргөндөр келсе эле ушинтип зына кылып, угуп калып, видеолордон тартылып калып, көрүп калып, ушундай эметилип атыптыр кыскасы. Өзүлөрү арманын айтып, аялдарычы мисалы. Кээ биркилер ушакта туруп эле жумушка кетсе эле бияка. Бардык аялдарга, эже карындаштарга эскертүү ушул. Насаатты туура кабыл алып, бириңизге жеткизип, бириңизге айта жүрүңүздөр.